Салам достор. Ой, ипотека процентный ставкасы өсүп кетсе эле, эмне эле ипотеканы баарына эле жарыялап атасың дегендер арабызда бар чыгар. Бирок ушул процентный ставка өссө дагы көп адамдарга ипотека жолу менен үй алуу бул биринчиден выгодно, экинчиден жалгыз мүмкүнчүлүк үйлүү болуштун. Качан жана кимге үй алыш Россия жергесинде керек, а кимге керек эмес. Албетте баарын эле келип алгыла дегенден мен буга каршымын. Себеби дегенде баарына эле туура келе бербейт. Көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгү жетпей, бирок кымбат үйлөргө асылгандар дагы көп чыгат. Ипотека сизге выгодно болуш үчүн, кечиктирбей төлөш үчүн, 30 жыл эмес, 2 жыл, 3 жыл, 7 жылда жабыш үчүн биринчи кезекте сиз өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө басым жасашыңыз керек. Каалообузга эмес, мүмкүнчүлүгүбүзгө. Көпчүлүк учурда адамдар өзүнүн каалоосу менен мүмкүнчүлүгүн дал келген жерден албай, мүмкүнчүлүккө карабай эле каалоосуна басым жасап алгандар жакшы эмес көрсөткүчтөрдү көрсөтүп калышы мүмкүн. Эгер сиз ыңгайлуу төлөп, 3, 5, 7 жылда ипотеканы жабам десеңиз, анда сөзсүз түрдө өзүнүн ишин так билген, кесипкөй адиске кайрылганыңыз туура болот. Кесипкөй адис сиздин мүмкүнчүлүгүңүздү баалап, сизге жараша эң ыңгайлуу шарттарда үй алып берет. Азыркы күндө процентная ставка Центробанктыкы 18%тен жогору болуп атат. Бирок ошого карабай үй алуу ипотекага аябай выгодно. Анткени процентная ставка жогору болгон үчүн үйлөрдүн баасы азыр относительно дешевле, үйлөрдүн баасы арзаныраак. Сиз процентке төлөгөн переплатадан, проценттен үйдүн баасын түшүрүп, арзан алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Процентная ставка бул деген убактылуу көрсөткүч. Өкмөт жогорку процентный ставканы кармап турбайт. Өкмөткө ал выгодно эмес. Ошон үчүн 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин процентная ставка түшкөндө сиз рефинансировать этип процентный ставканы түшүрүп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. А үйдүн баасын азыр арзан кармап калсаңыз, сизге 2 эсе выгодный болот. Ошон үчүн түшүнгөн адамдар процентная ставкага карабай келип азыр алып жатат. Мисал катары айтсам, эң биздин кыргыздардын сүймөнчүк райондорунун бири бул метро Котельники. Метро Котельникиде 2022 жылы 2 комнат 60 квадрат метр үйдү 11-12 миллионго алышчу. Азыр ошол эле метродо азыркы процентный ставка жогору болгон үчүн ошол эле 60 квадрат метр үйлөрдү 9,5 миллиондун тегерегинде алсаңыз болот. Кандай экономия? Процентный ставка түшө баштаганда үйдүн баасы көтөрүлө баштайт. Өзүңүздөр көрүп билип турасыздар, азыр курулуп жаткан үйлөр даяр үйлөргө караганда кымбатыраак. Анткени курулуп жаткан үйдөн процентный ставкасын арзан алса болот. Баары эмес, бирок ошол семейный ипотека программасына туура келген адамдар процентный ставкасын 6%ке чейин алса болот. Ал үчүн гражданин России болуш керек, Россиянын жарандыгы, жана 6 жашка чейинки балаңыз же үй бүлөдө инвалид бала болуш керек. Бундай кардарлар семейный ипотекага туура келет, жана курулуп жаткан үйдөн 6%ке чейин алса болот. Семейный ипотекадан тышкары бизде башка дагы сунуштар көп. Алардын бири проценти жок. СНГ жарандары дагы, Россиянын жарандары дагы алса болот. Бул рассрочка жолу менен. Ал жөнүндө кененирээк кийинки чыгарылыштарда айтып беремин. Эгер сизге бул маалымат бир аз пайдалуу болгон болсо, лайктарды басып, комментарийлерди жазып, анан тууган урук менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз.